Саламатсыздарбы? Бүгүн мүнөз жөнүндө сүйлөшөбүз. Анда эмесе, бул сабагыбызда адамдын мүнөзүнө тиешелүү сөздөрдү өздөштүрөлү. Маанайы жакшы, шайыр. Маанайы жок, көңүлсүз, капалуу. Адамдарда төмөнкүдөй оң жана терс сапаттар кездешет. Оң сапаттар: боорукер, адилеттүү, жоопкерчиликтүү, чынчыл, эмгекчил, сылык, тыкан, берешен. Терс сапаттар: таш боор, адилетсиз, шалаакы, калпычы, жалкоо, орой, сараң. Энелер мээримдүү болот. Соттун чечими адилеттүү болот. Калпычыга эч ким ишенбей калат. Бейтааныш адам орой жооп берди. Диалог. Жаңы филиалыбызга жумушка чакырабыз. Эң сонун шарттары кандай? Эң негизги шарт кызматкерлерибиз чынчыл, жоопкерчиликтүү, эмгекчил болушу керек. Саламатсызбы? Мен жумуш боюнча келдим. Саламатчылык, отуруңуз. Документтериңизди алып келдиңизби? Ооба, мына. Мүнөздөмөнү таппай жатам. Бар, мына. Мүнөздөмө. Гүлина Уланбекова 2002 жылдан бери Бишкек шаарындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин ишкананы башкаруу экономикасы факультетинде методист болуп эмгектенип келе жатат. Ал өзүн ишти мыкты билген, кесипкөй адис катары көрсөттү. Гүлина Уланбекова университеттин коомдук иштерине активдүү катышат. Ал берилген ар бир тапшырманы жоопкерчилик менен аткарат. Кесиптештерине дайыма жардам берүүгө даяр. Гүлина Уланбекова кесиптештеринин арасында кадыр баркка ээ. Ал республикалык илимий практикалык конференцияларга катышкан. Орус жана англис тилдерин мыкты билген адис. Учурда инженердик технологиялар боюнча кандидаттык диссертациясынын үстүндө иштеп жатат. Ректор Токтоналиева, декан Абдрахманова. 10 март 2023 жыл. Ушуну менен сабагыбыз аягына чыкты. Саламатта калыңыздар.